10 күн өтсө дагы менин телефонум тынган жок. Жардам сурагандар өтө көп. Азыр менде Алмаз Кулубекович, сизге суроом бар. Биздин посольствода канча кызматкер иштейт? Москвада консулдук бөлүмдө бизде 12 консул иштейт, жана 10 эксперт 22 киши иштейт. Посольствода ийимде иштеген өкүлдөр ушул мигранттар менен иштегенге ушулар жетишеби? Ошончо 500-600 миң адам менен иштеген жетишеби убактылары? Себеби дегенде мага жазып атышат. Биз посольствого очередке турабыз, миграционный картага печатина очередке турабыз, ийимге очередке турабыз. Бирок очередтер жетпей кетип калат. Бир күн турат, 2 күн турат, анан кийин почему тура албайт да ал жерде? Айгүл Абдылхаевна, кечирип коесуз, бул акыркы сурооңуз бул? Жок, мен ушул маселени мен көтөргөм. Мага дагы убакыт бериңиздер, суранычы. Жок, башка депутаттар мага улам жазып атат да, сиз да тура түшүндүңүзбү? Жок, урматтуу депутаттар, суранам сиздерден. Сиздердин жардамыңыздар менен 2024 жылы деген биздин 6 сотрудник көбөйгөн. Бизде андай очередь деген факты жок. Биздин өзүбүздүн сайттарга да жазса болот. Келген жарандарды толук кандуу кабыл алып, жардам берүү боюнча жумуш иштелип жүрүп жатат. Бизде андай көйгөй жок. 6 биздин кызматкерлер үй бүлөнүн шарттары толук кандуу камтылган, айлык майналары өтө жогору, мындай условия түз берилген, жумуш алып барууга толук мүмкүнчүлүктөр бар. Айгүл Абдылхаевна, аябай урчундуу маселени көтөрдүңүз. Биздин азыр 6 кызматкер Россия Федерациясында жумуш алып барууда. Кетип бараткан ошол мигранттардын балдары бул жакта калган боюнча бизде аябай көйгөй орчун айтыш керек. Уже кетип калгандан ата энесин сагынып үйүнөн качып кеткен факттар бар. Силер айткандай зор зомбулукка кабылган факттар бар. Ишеничтүү адамдарга таштап кетпесе, чоочун кишилерге таштап кеткендер бар, алыскы туугандарына таштап кеткендер бар. Ошолор мындай сиз айткандай мындай жеткиликтүү мындай тарбия бербеген себебинен үйүнөн качып ар кайда жерде жүрүп калган жаш өспүрүмдөр бар да. Балдарын ошо Россия Федерациясына алып барып жанында алып жүрсө, толук кандуу тарбия алмакта. Балдарын алып барган менен биздин балдарды мектептерине албай жатышат да. Экзамен тапшырып атышат. Мага жазып атышат, мен балдарымды мектепте окута албайтам деп. Мен ушул жаңы эле Ахмедова Айгүл эженин министрлерге кайрылганын, посольствого кайрылганын угуп калдым да, көрүп калдым азыр. Эже азамат силер ушул мигранттар тууралуу көйгөйдү көтөрүп, качап трибунадан айтып атасыңар, бирок деген жери бар. Посольствода, жогорку кеңештин депутаттарында бияка келгениңер менен да эчтемке эшектин чоосун чече албайсыңар деп айтсам да болот. Мисалы бул жерде президент өзү как дипломатический жол менен сүйлөшүп, өзү чечсе болмок. Мурункудай Атамбаев, Жээнбековдун кезинде, мисалы таможенный союзда экендигибиз билинчү. Азыр такыр каждый метродо, каждый болбосо да переход жасаган жерде төлкө токтотут. Кимди? Биздин жарандарды. Эмнеге? Бир канча сотрудниктер менен документим Кудайга шүгүр таза, баары жакшы. Бир канча сотрудник менен сүйлөшсөм, силер таможенный союздасыңар, ошончо силер патент, налог төлөбөйсүңөр дейт. Ошого рейстер тууралуу биз силерди токтотуп атабыз. Бул приказ дейт, жогорку жактан дейт. Бул депутат, тышкы иштер министри, бул посольство эчтемке чече албайт депчи. Ошону лучше президентибиз өзү билбейм, эмне себептен бул сүйлөшө албайтабы же кандай болуп атат, түшүнүксүз болуп атат. Же камчы Кыдыршаевичке кайрылыш керекпи? Ушул мигранттар тууралуу сиз жардам бериңиз депчи.